Илим, технология өнүккөн сайын адамзатта түрдүү суроолор, жаңы милдеттер пайда болуп атат. Мына ушул илим, доор, алам алмашкан учурда кандай чакырыктарга биз даяр болушубуз керек? Биздин коом эске ала турган жагдайлар жөнүндө бүгүн кеп курабыз. Бизден суроолорго жооп берүү үчүн мына ушул тармактын чыгаан адисин чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын жана Россиянын табияттануу академиясынын мүчө корреспонденти, физика математика илимдеринин доктору, 250-ге жакын илимий эмгектердин автору, 25 патенттик жана 4 күбөлүктөрдүн да ээси. Эң башкысы Ош мамлекеттик университетинде жаңы ачылып аткан Насирдин Исанов атындагы нанотехнология жана жасалма интеллект институтунун директору Ташболотов Ислам агай бизге конокко келип отурат. Агай, куш келипсиз. Мына жогоруда айтып кеттик, бизге ушу мезгил чакырыгы кандай коңгуроо чалып атат, биз эмнелерге даяр болушубуз керек. Ушул сиз көп жылдан бери ушул тармакта, илим тармагында, технология тармагында жетекчилик дагы, илимий иштерди да жетектеп келдиңиз, мекемелерди да жетектеп ачылыштарды жасап келгенсиз. Ушул багытта кеп козгосок, мындай сөздүн башында эле мен сизге жакында Америкага барып, ушул өнүккөн мамлекеттин ошол жердеги өсүп өнүгүп аткан илим техника жааты менен таанышып, ошол жерде болуп келдиңиз. Ошол сапарыңыз жөнүндө кеп баштасак деп турам да. Рахмат. Ошол сапардын алкагында кандай жаңы нерселерди көргөнгө сизге мүмкүнчүлүк болду? Рахмат чоң. Биринчиден, бул сапардын негизги бир-эки максаты болду мен үчүн. Биринчи максаты мына ошол Америка Кошмо Штатында 10 жылдан бери иштеп аткан, жашап аткан уулум бар. Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү. Аны барып көрүп, анын үй бүлөсүн, неберелери менен жакындан алар менен бирге жүрүп дегендей максат койсом. Экинчи максат албетте бул 3-чү жолу барышым өзү. Мына ушул эң алдыңкы экономикага ээ болгон мамлекеттеги билим берүү системасы, илим системасы, дегеле жашоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндө билүүгө, илим боз катарында, адам катарында, окумуштуу катарында изилдөөгө аракеттендим. Албетте 3-чү максатым болду. Мына ушул жердеги болуп аткан жаңы технологиялар, өнүгүүнүн багыттары, кандай багытта биз келечекке өнүгүшүбүз керек, эмне кандай максаттарды коюшубуз керек, мамлекеттин астында, окуу жайынын астында, жалпы ар бир жарандын астында деген суроолорго жооп издешке аракеттендим. Буга чейин албетте бул багытта көптөн бери изденип жүргөн болчумун. Жалпы бир канча өтө чоң форумдарга катышып, ал форумдардан жыйынтыктарды өзүнчө анализдеп, андан кийин аны интернеттен, интернет булактарынан, башка булактардан таап, аларды дагы кошуп дегендей өзүнчө бир материалдарды даярдап жүргөнмүн. Мына ошол материалдардын алкагында сүйлөп туруп, андан кийин өтүп кетсем, Американын дагы өзгөчөлүктөрүнө. Биринчи иретте 12-жылдан жылдан башталды бул жумуш. 2012 жылдары Москвада чоң форум болуп калды. Сколково деген Москвада Россиянын атайын борбору бар. Мына ошол борбор илим, билим жаатында, технология жаатындагы Россия мамлекетинин бир ишенген борборлордун бирөөсү. Ушул форум дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттердин өкүлдөрүн чакырып форум жыйын өткөрдү. Биринчи форумунда 12.000 ашык адам катышты. Ошолордун ичинен примерно бир 30-35 мамлекетке жакын мамлекеттен келген өкүлдөр болду. Кыргызстандан жалгыз мен бардым. Мына ошондон тартып бул форумга болгон менде кызыгуу пайда болду. Андан кийин дагы бир канча жолу барып, мына ушул форумдарга катышууга аракеттендим. Мына ушул бир канча катышкан форумдардан алган төмөнгүндөй менде жыйынтыктар пайда болду. Бул форумга акыркы жолу катышкан мезгилимде 99 мамлекеттен көптөгөн окумуштуулар саны азыр эсимде калбай калыптыр. Көптөгөн окумуштуулар катышты. Демек, бул деген сөз жер шарындагы дээрлик мамлекеттердин бир 50% катышкан чоң форум болду да. Болгондо дагы өнүккөн мамлекеттердин бардыгынын өкүлдөрү бар да. Мына Россия мамлекетинин ошол мезгилдеги премьер-министри Медведев келип өзү дагы сүйлөп ачып берди. Мына ушул форумдан алган бир канча маалыматтар. Биринчи иретте алар дүйнөдөгү болуп аткан процесстерди анализдөөгө аракеттеништи.
отурумдардын баарында да дүйнөдө кандай процесстер болуп атат, эмне бизди күтүп тура жакынкы мезгилде, кандай биз багытталышыбыз керек деген. Албетте бул жердеги күтүлгөн баягы илимде значит тренд деп коюшат. Андай трендтер көп өзү. Бирок ошонун билим тармагында алсак, экономикалык жагын ала болсок, андай трендтер төртөө. Мына ошол трендтердин биринчиси бул албетте бул адамзаттын эң керектүү болгон бул ичүүчү суу деп айтылат да. Мына ошол суунун ичүүчү суунун жетишпестиги бул чакырык катарында эсептелинет. Бул дүйнөдө байкалып жатат. Мына ошол эгерде суунун ушундай эле биз пайдасыз кээде колдонуп, туура эмес колдонууларды технологиялык жактан жакшы жабдылбаган аппараттарды колдоно берген болсок, анда жакынкы жылдары дүйнөлүк значит коомчулукта суунун ичүүчү суунун жетишсиздиги, суунун артынан да башка процесстердин пайда болушу, уруш жаңжалдын болушу, жана башка экологиялык значит катастрофалардын келип чыгышы, жана башкалар пайда болот деген ой бар. Эгерде мындай анализдеп карасак, өзү ар бир адам өзү 7 миллиардтан ашыгыраак, азыр 8 миллиардка жетип калды, калк болсо, ар бир адам 100-150 значит литр суу күнүдө колдонот. Эмне колдонот? Ичкени, жууганы, таранганы дегендей. Ал эми ошол эле мезгилде мына ошол сууну адамга керектүү болгон тамак ашты өндүрүүдө, айталы бир килограмм этти өндүрүүдө, мисалы уй этини өндүргөндө примерно 15 000 литр суу колдонулат бир жылдын ичинде. Бул өтө чоң суу көлөмү. Ал эми ошол эле мезгилде калган жер жемиштерге болсо, аларга дагы 7 000, 8 000 литрге жагат. Адамзаттын өзүнүн колдонгонуна караганда, мына ошо ага керектелүүчү продукцияларды өндүрүүгө кеткен суудун көлөмү 10 эсе көптүк кылат. Мына ошондуктан биз ушул жагдан алганда дагы технологиялык жактан баягы туура колдонуунун жолдорун издешибиз керек болуп атат биринчи. Суу жетишсиздегендиги белгилүү. Анализ бар да, дүйнөлүк эгерде мына ушундай процесс кетип аткан болсо, анда Гималай тоолорунун айнасында Индия, значит Пакистан, значит Кытай мамлекеттеринин ортосунда суудун айынан бир чыр-чатактын чыгып кетиши эчтеке эмес деген прогноздор бар. Демек ошондуктан бул жерден келишимдерди түзүү, аларды туура пайдалануу бул өтө чоң мааниге ээ. Ошондой эле процесс бул Израиль мамлекети менен Палестина, араб мамлекеттеринин ортосунда дагы ушундай эле талаш тартыштар бар да. Мына ошондой эле абал эгерде биздин Орто Азиябызга регионго келе турган болсок, көбүрөөк Фергана өрөөнүндө ушундай эле абал орногон да. Күтүлөт да, эгерде бир чыр-чатак чыккан болсо, Орто Азияда анын ичинде да биздин Фергана өрөөнү анын негизин түзүп карашы мүмкүн деген ойлор бар да. Мына ошондуктан да мен ойлоймун азыркы бийликтеги биздин президенттерибиз ошол маселени чечүүгө түрдүү жолдорду издеп аткандыгы бекерден эмес да. Экинчи чоң маселе бул албетте тамак аштын жетишсиздиги деген чоң чакырык турат да. Дүйнө боюнча мына азыр өзүңөр деле массалык маалыматтардан угуп жатсаңар керек. Европада дагы кыйынчылык пайда боло баштады. Значит, Африкада Россия мамлекетинен значит буудайларды ал жака берүү жөнүндө, жетпей калган жөнүндө ушул өтө чоң маселелер чыгып атат. Анын баардыгы келип тамак ашка калып атат. Тамак аштын жетишсиздиги примерно айтылганда мурда 7,5 миллиард калк болгон болсо, ошонун 1,5-2 миллиардка жакыныга толук кандуу тамактанбайт бүгүнкү күндө деген маалыматтар бар. Бул мисалы Африка мамлекеттеринде, Азиянын мамлекеттеринде, мисалы Бангладеш деген мамлекет бар, территориясы боюнча бизден бир канча кичине Кыргызстандан, калкынын саны 170 миллионго жакын. Өтө жешей ашкан. Мына мындай мамлекеттерде тамак ашты толук менен камсыздоого жер жетишсиздик кылат да. Сатып алып, андан кийин башка немелер менен жүргүзүлөт да. Мындай мамлекеттер өтө көп. Вот ошондуктан да вот экинчи чоң проблема тамак аштын жетишсиздиги болуп саналат. Кантип чечебиз деген ошол жерде маселелер коюлуп жатат да. Ал маселелердин ар түрдүү жолдору бар да. Биринчиден жерди чоңойто албайбыз.
болгон жерибиз ушул да. Демек анын бир гана иштетилбеген ушуга чейинки жерлерди ага суу жеткиришибиз керек, эгин талаага айлантышыбыз керек, тоо таштарга чейин аны туура пайдалануу, деңиздин астындагы өсүп аткан өсүмдүктөрдү, башкаларды өндүрүп аларды тамак-ашка колдонуу багытындагы жана башка ойлор бар да. Бұл бағытта әлбетте жерді іштетуді, суды жеткіруді, ирригация процестерімен қоса техникалындағы жаңа түрлеріні тезірек айдауыны, экология жағын алғанда, алардың баяғы отын, бензин, солярка қолданғаннан кейін, ал экология жақ техниканы көбейтсек, ал да бұзылады деп, қаны да сақтауының жолдарын іздешіміз керек деп. Мына ошондуктан ал эми андан башкадагы ал эми ошол өндүрүп аткан буудайбы, башка продукцияларбы, алардын бардыгынын сортторуну тандоо, жаңа сортторду чыгаруу, түшүндүү жактарын издөө болуп турат. Мына ушул проблемалар, значит, дүйнөлүк коомчулукта, бирде Кыргызстанда же башка мамлекетте эмес да, дээрлик дүйнө боюнча ошондой акыбал бар, изденүүлөр. Эмне кылуу керек дегенде, мүмкүн жасалма значит, ет өндүрүшүбүз керек, жасалма май өндүрүшүбүз керек, жасалма жумуртка өндүрүшүбүз керек деген эми бул процесстер азыр ишке ашып атат. Эң жөнөкөй айталы, значит, мисалы элестеткиле, уй чөптү жейт, бир күндүн ичинде ал сүткө айлантып бизге берип атат. Ошол процессти тездетүүгө болбойбу деген суроо жаралат. Биз чөптөн эле алып берсек болбойбу? Түздөн түзеле уйга уй биореактор катарында да, ал биомашина катарында айлантып бизге иштеп берип атат да. Андан көрө биз техникалык бир машинаны коелу дагы, ал значит сүткө айлантып бер. Ошолор азыр ишке ашып аткан мезгил, бүгүнкү мезгилде жакшы билесиңер, растительный молоко, сүттөр сатылып атат. Ошондой процесстер азыр изденүүлөр түрдүү тармагында. Кадимки биздин абадан унду алуу технологиясы дагы изилденип иштеп аткан мезгил азыр. Демек келечекте адамзатты камсыздандыруунун түрдүү жолдору иштеп чыгырып, тамак аш процессин чечүү деген да бир багыт бар. Албетте коомчулукта башка да багыттар бар чечүүнүн деп. Адамдын санын азайтып койбойлу деген адамдар бар. Түрдүү жолдор менен тамак проблемасы чечиш үчүн деп. Мүмкүн анда согуш ачып жиберелиң бири-бирибизге. Согуштан азайтайлык. Эгерде 3-4 миллиард адам болсо, жер шары толук кадимгидей камсыздоого мүмкүнлүгү бар деп эсептешет да көпчүлүгү. Же болбосо айталы ооруду чыгарбайлыңбы? Ошонун артынан табигый түрдө эгерде согуш ачпасак, элди азайтсак болот деген. Ал эми дагы прогрессивдүү дагы окумуштуулар, инженерлер бар, алар айтат, жок, биз анда келечекте элди башка планеталарга которойлуң анда, Марска которойлуң, Айга алып барайлың, ошого жашаганга шарт түзөйлүң, андан 200-300 жылдын аралыгында мүмкүн космосто башка планеталарга жылдырышты дагы ойлонушубуз керек деген ойлор бар. Жердин кубаттуулугу жетпей жаткандан кийин ал жака жылдырайлы деген. Жер анда өзүнө жашагандар толук камсыздап, тигилерге жардам берип туруу. Ал үчүн транспорттук иштерди башкаларды ойлош керек. Мисалы, Марска жетиш үчүн 6 ай убакыт керек бүгүнкү күндөгү биздин транспорттук каражаттарыбыздын негизинде. Башка жолдор изделип атат, өтө тездик менен деп, бир канча күндүн ичинде жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү мүмкүнчүлүгү бар деген. Демек, мына ушулардын бардыгы мына ушул 4 чакырыкты чечүү багытында деп. Үчүнчү чакырык бул энергетикалык чакырык деп эсептелинет, энергетикалык коопсуздукту түзүү максатында. Бул багытта дагы бардык мамлекеттер аракеттенип атат. Бизге болгон ошол жерде берилген маалыматка караганда, жалпы дүйнө боюнча өндүрүлгөн энергиянын 3/1-ни 350 деп коелуң, примерно миллион калкы бар, Америка колдонот. Ал эми ошол мезгилде примерно 7,5 миллиард калк 3/2-син колдонобуз. Анан суроо жаратып ататтар алар. Анда эгерде Америка, значит, Кытай мамлекети 1,5 миллиардка жакын калкы бар. Индия мамлекети 1,5 миллиардка жакындап калды. Экөөнү 3 миллиардка жакын. Энергетикалык жактан бир ортого чейинки колдонууга жетсе, бүгүнкү күндө бизде 5 киловатт саат болсо, үй бүлөгө примерно, Америкаларда бир 15-20 киловаттка чейин. Демек, ал 10 киловаттка чейин көтөрүлүп жеткен болсо, анда энергетиканын жетиштиги, коопсуздугу пайда болуп, энергетикалык жактан бир белгилүү бир талаш тартыштар маселелери пайда боло баштайт да. Мына ошону чечүү маселеси кетип атат. Анын чечүүнүндө түрдүү жолдору бар да. Бул бир гана айталы гидроэнергетика эмес, күн энергетикасын колдонуу, шамал энергетикасын колдонуу, биогазды
алуу, атомдук электростанцияларды колдонуу, андан башка дагы толгон токой багыттар бар. Кээ бир багыттар боюнча биз дагы могул жерде иштеп атабыз. Алынган жакшынакай жыйынтыктарыбыз дагы бар. Кыргызстан бул жагынан алганда жаман эмес акыбалы. Жаман эмес акыбалы. Анткени Кыргызстандын бир эле гидроэнергетика, бул гидроэнергетиканын өзгөчөлүгү, суу энергетикасынын өзгөчөлүгү, ал баягы калыптануучу, кайра калыптануучу деп эсептелет. Жылына ага берет, суу биз иштете беребиз да. Кээ бир нерселер айтары көмүрдөн алганда, урандан, нефтиден алганда алар кайра калыбына келбейт деп. Мына ошондуктан биздин мүмкүнчүлүгүбүз жакшы. Bir жылда biz бүгүнкү күндө примерно bir 15 миллиард киловатт саатка чейин өндүрөбүз, андан азыраак өндүрөбүз. Ошол да жетпей баратат азыр мезгилде. Ал эми мүмкүнчүлүгүбүз 167ге чейин деген маалыматтарыбыз бар. 167 миллиард киловатт саатка чейин. Демек эгерде мүмкүнчүлүгү карасак, демек биз 7-8% гана бүгүн пайдаланып жатыптырбыз. Мына ошол багыттан азыр мына өзүңөр жакшы билесиңер, бир канча ГЭСтерди куруу багытында иш жүрүп атат. Эгерде мына ошол ишке ашып калган болсо, Кыргызстан да кээ бир баягы бизге кол койгон программаларга ылайык, значит, башка мамлекеттерге сатууга, пайда табууга жарар мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми күн энергетикасыны, шамал энергетикасыны, башкаларды, тетиштерди айтпай эле койгонубузда дагы бир гана гидроэнергетика. Бул жагы Кыргызстандын абалы жаман эмес. Изилдөө керек, аны ишке ашыруу керек. Анда биз Кыргызстан өзүнү толук камсыздап сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Дүйнө боюнча дагы башка немелер бар. Көмүр өзүнүн мүмкүнчүлүгү, дүйнө боюнча көмүрдүн запасы примерно bir 10 даражасы 21 киложоул деп коет да, энергиянын бирдиги ошондой. Ошого жакын энергияны өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Дүйнө боюнча. Нефтиники дагы, газдыгы дагы примерно алдыдагы цифрасы гана бираз айырмаланат. Айтары 5 көбөйтүлгөн 10 даражасы 21 дегендей, калгандары жакын эле, алар да примерно ошондой эле. Ошол эле мезгилде атомдук энергетиканын мүмкүнчүлүгү 10 даражасы 31. Демек миллиард десе мүмкүнчүлүккө чоңураак да. Демек бул жерде маселе жаралып атат. Демек атомдук электростанцияларды күчөтүш керек, бирок анын коопсуздугун эске алыш керек. Ошол багыттагы жумуштарды күчөтүш керек деген маан. Эгер андай болгон болсо, анда энергиянын камсыздоо маселеси дээрлик чечилип калат деген не бар. Мында значит башка дагы толгон токой багыттар бар, ал өзүнчө дагы суроо мезгилде айтармын да. Эң акыркы багыт бул албетте экология, климат маселеси. Буну Кыргызстан дагы, башка мамлекеттер дагы сезип атабыз азыркы күндө. Анткени жер титирөөлөр табат, значит баягы селдер жүрүп аткандыгы, жана башкаларды процесстердин бардыгы экологиянын өзгөрүп аткандыгы, экологиянын негизинде климаттын өзгөрүп аткандыгын көрсөтүп жатат да. Эң оор нерсе мына ошол экологиялык жактан өзгөрүүнүн негизинде жердин өзүнүн деп баягы айлануу оонун өзгөрүп кетиши мүмкүн деген ойлор бар да. Мисалы айталы, өтө чоң гидроэлектростанция курган болсок, ошондой электростанция Кытай мамлекетинде бар. Анын чогулган суу жалпы бардык жерге мурда жайылып бирдей турган болсо, азыр бир жерге чогултуп ала турган болсок, ал демек ошонун таасир астында белгилүү бир бурчка жер өзүнүн оонун өзгөртүп коюшу мүмкүн дейт. Ал өзгөрдү деген сөз автоматтык түрдө демек климат башка бир кечээ ысык болгон жер бир аз мейлим болгонго, суук болгон жер да жылуу болуп калганга алып келет дагы, муздар ээрип же кээ бир мамлекеттер суу астында калуу мүшкүлдөрү пайда болот. Жана башка толгон токой ошондой маселелер бар. Эң дагы мындагы экологиядагы чоң маселе бул завод фабрикалардын иштөөсү менен углекислый газ деп коет, көмүр кычкыл газы, ушуну чыгып аткан СО2 деп чыгып атканды. Анын көлөмү улам жылдан жылга көбөйүп атат. Ошол себептен дүйнөлүк бардык коомчулук мамлекеттер мына ошону азайтууга, кармап калууга, аны пайдаланууга аракеттенип атат. Мына мен кечээ жакында Америка барганда дагы маалыматты алдым. Ал жерде атайын көмүр кычкычын кайра иштетип, андан көмүртекти алуунун технологиясын, жаңы технологиясын негизинде завод, биринчи дүйнөдөгү завод курулуп баштады деп да. Мына ошентип өзү адамзат өзүнү өзү коргоого, аны чакырыктарга бир жооп берүүгө аракеттенип жаткан мезгили. Агайым, азыр сиз санап кеткен 4 чакырык чек арасы жок чакырык экен. Чек арасы жок чакырыктар бар. Дүйнө жүзүндөгү адамзатка тиешелүү маселелерди санап кеттиңиз да.
Эми бул жерде чындыгында баягы дүйнө баарыбыздын бир үйүбүз да. Ооба. Көйгөйдү чогуу чечпесек болбойт экен. Анан окумуштуу катары Кыргызстандын атынан аны ичинде Ош мамлекеттик университетинде Насирдин Исанов атындагы чоң мындай институт түзүлүп атат. Алдына чоң максаттарды коюп атат деп угуп атабыз. Ошол максаттар, ошол институттун алдындагы чоң миссиялар жөнүндө айтсаңыз. Рахмат чоң. Ошол айтарда мурдан да бир аз жанагы баштапкы айткан сөздөрүмдү улап туруп анан өтүп кетейин. Мына ошол жанагы айтылган 4 чакырыкты чечүү үчүн жаңы 20-кылымдын акыры, 21-кылымдын башталышында 4 илим пайда болду да. 4 илим. Бул да болгон илимдер бирок жаңы көз караш менен жаңыча маанайда карала баштады. 4 проблеманы чечүү үчүн 4 жаңы илим пайда болду. Ал илимдер биринчи маалымат технологиясы илими. Бул өтө анын баарыбыз мына сезип атабыз, көрүп атабыз да. Экинчи нано технология илими, үчүнчүсү андан кийин биотехнология, и төртүнчүсү значит когнитивдик технология. Ушул 4 илим жанагы айтылган проблемаларды жеңилдеткенге, толук чечпестагы жеңилдеткенге, жардам бергенге өтө чоң маани берет деп айтылып атат. Эгерде мына ушул 4 илимди багытты дагы бир аз жөндөп айткан болсок, ал дүйнө боюнча 8 багыт негизги деп эсептелинет. Бөлүп кетсек андан да көбөйтөт. 100-дөгөнгө бөлүп алсак болот. Бирок негизден алганда 8 негизги багыт бар. Алар орус тилинде айтканда, мындай түшүнүктүү болсун деген мааниде облачные технологии деген бар. Аны биз колдонуп атабыз бүгүнкү күндө. Интернет вещей деп коебуз. Андан кийин технология больших данных, лазерные технологии, робототехника, искусственный интеллект жана башкалар. Мына ошондой менен караганда биздин Ош мамлекеттик университети ушул 8 дүйнөлүк багыттын белгилүү бир багыттарына жакын иштөөгө аракеттенип жатат аябай. Мына айталы, мына облачные технологии деген багытыбыз, жана ошондой эле технология больших данных деген бул дата центрибиз. Кыргызстанда биринчилерде болуп дата центр ачылып, мына ушул жерге биздин маалыматтык технологияларды бардыгын сактоого, коргоого алууга, эгер жөнөкөй тилмен айтканда, мурдагы мезгилде айтканда камера хранениябызды сактап кое алдык да. Себеби бул маалымат өзү акча болот. Эртеги ал маалыматты башка мамлекеттер биздин эле өзүбүздүн маалыматыбызды жазган китебибизди, жазган башка маалыматтарыбызды бүт бардыгын сактаган болсо, эртең ошол маалыматты сатып алышка мажбур болобуз. Демек аны сактоочу ошондой жайда. Мына ошол себептен биз жана институт ачаарда дагы көпкө сүйлөшүүлөр жүрүү процессинде каралып, дүйнөлүк коомчулук эмне процесстер кетип атат. Кайсыл илимдер жакынкы мезгилде негизги болуп калышы мүмкүн деген багыттарды эске алышка аракеттендик. Неме бар? Ата бир прогноз бар да. Белгилүү бир прогноздор. Ага ылайык 25-жылдарга чейин маалымат технологиясы абдан катуу өнүгөт. Андан кийин да иштей берет. Бирок андан кийин даандан тездеги өнүгүү нано технология туура келет деген да. Нано технология 25тен примерно 75ке чейин негизги нерсе ошолор. Бул жанагы интернет вещей дегенибиз, бул акылдуу түзүлүштөр. Ушул акылдуу түзүлүштөрдү жасап чыгып, аны пайдалануу бул эртеңки 25тен кийинки деген примерно прогноз жаралып атат да. Мен ошонун мына ушул 8 багыттын мен бир экөөсүнө гана бир токтолуп кетейин. Биздин Ош мамлекеттик университетте иштеп аткан, ал боюнча кеткен. Бул биринчи жана айтып кеттим, маалымат технологиясы. Бул жана бир экөө багытын айттым. Маалымат технологиясы бир өтө чоң өзгөрүүдү жарата алды да. Мен ошого 2-3 нерсени айта кетким келип калды. Биринчиси 2002-жылга чейин ушундай маалымат бар. 2002-жылга чейин дүйнөдөгү адамзат пайда болгондон тартып ушул күнгө чейин 5 экзобайт маалымат иштеп чыкты да. 5 экзобайт деген 5 көйтүгөн 10^18 байт. Байт деген бир символ. Ошончо символ таптык да. А, Б, В, запятой точка дегендей да. Мына ошончо маалыматты иштеп чыгалды. Бүт 3000 жылдабы, 5000 жылдабы адамзаттан жаралгандан бери. Ал эми 2002ден 2017ге чейин 15 жылдын ичинде маалыматтын көлөмү 35 эсе көбөйдү. Маалыматтын көлөмү көбөйдү да. Бул мурда мисалы биз окуп жүргөн мезгилибизде, союз мезгили деп коеюн, мезгилде 5 экзобайтка чейинки гана маалыматты алып, ошону негиз түзүп алган болсок, андан кийин 35 эсе көп маалыматты өздөштүрүүгө туура келип атат. Билим берүү системасына чоң таасир бере баштады. Ошол эле мезгилде 17-жылдан 21-жылга чейинки менде толугураак маалыматтар бар. 20 жылга чейин бул маалыматтардын көлөмү 165 эсе көбөйдү.
көбейіп кетті аябай. Жалпы алғанда кейбір мемлекеттерде, атай Америка Қосшы Штаттары бір жылда 22 жылы, былтырғы жылы 1,39 зетабайт информацияны интернетке ташлады. Bir zettabayt деген 10 дәрежесі 21. Мұрдаға қарағанда 1000 есе көбірек. Жалпы алғанда дүниелік мәліматтың примерно бір 70%-ға жақын таштап қойды. Бұл мәліметті бүгінгі оқушы, бүгінгі студент, бүгінгі адам, мұғалім дағын өзі шіруге мүмкіншілігі жетмей ардады. Емне қылу керек деген сұрау жарап отады. Ажадайетті күтіліп отады. 25-27 жылдарға барғанда, кейде 25-тер тағыр айтылып отады. 1 сағаттың ішінде іштеп шыққан мәліметтің көлемі, ошыға чейін іштелген мәліметтің көлеміне барабар болып қалады. Демек біз 1 сағатқа сабаққа кіріп қайра шыққычақ, бізден айтқанымызға қарағанда 2 есе көбірек мәлімет ашып қалды. Анда біз қанты студентке айтамыз, 5 күннен кейін сабаққа келсек, 5 есе көбірек мәлімет, анда да көбірек мәлімет пайда болып қалды. Мынау сол себептен оқытудың системасын өзгертіш керек болып отыр. Оқуының адамзаттың өзіне қабыл алуының, сақтауының системасын өзгертіш болып отыр. Мынау шоға жардам беруші нәрсе, жаңа мен айтып интернет вещей, жосым, значит, ақылды түзіліштер деген нәрсе пайда бастады. Ал нанотехнология негізі пайда болады. 2010 жылдарға келгенде бұға чейінгі интернет людей деп қойды, адамдар бір-біріне қатшатышады, мәліметті алады, мәліметті жібереді, шын мәліметті адамзат іштеп атты да. Ал эми 2017 жылдарға өзі башталған, 2013 жылға келгенде ақылды түзіліштердің дүйіндегі саны адамзаттың санына қарағанда 2 есе көбейіп кетті. Адамзат 7,5 миллиард болса, ошол мезгилде түзіліш 15 миллиард. Көтіліп атады, 30-35 жылдарға барғанда бір 50 миллиардқа жетіп қалшы мүмкіндік түзілішті. Бұл баяғы, мына өзіңіз байқап жүрсен, жөнекей алғанда, банкоматтан ақша алсаң, сен жібердің, бір банктан ақшаны сақтасаң, екінші башқа бір банктан алсаң да, мәлімет бір-біріне жетіп, мәліметтер не болады. Сен телефоныға единица салып атқан болсаң, сразу саған мәлімет келіп атады, саған түшті деп. Аны адам жауап берген жоқ. Аны ақылды түзіліш беріп атады, сол мәліметтер. Біздің түсінік тіркемелер. Тіркемелер. Ақылды түзіліш тұраттан ал жерде. Аның программасын тіркемесін тіркейміз да. Аны сол ақылды түзіліш, ол тіркеме жүктірген, аны іштеп, ана мәліметті іштеп шығып беріп атады да. Күтіліп атады. Біздің бүт құрчап тұрған нәрселер, айталы, қадимки біздің мұздатқыш дейміз бе, телевизорбыз дейміз бе, машинабыз бе, бардық нәрселер ертең ақылды түзіліш сияқты болып іштей баштайды, аға программалар жүктөріп, тіркемелер жүктөріп баштайды. Бұл жақтан бара жатқандары холодильник сөйлеші баштайды мұздатқыштарда. Менде бүгін айталы үйдің иесі бардығын жазып, керекті продуктыларын жазып қойған болса, ал өзі дүкенге заказ беріледі. Бұйыртма береді. Бұйыртманың негізінде курьер алып келіп, демеге тізгенде бардығын есебін алып тұрып, ал сразу өзінің иесінің карточкасынан ақшаны снимать етіп жөнетіп қойылады. Жана башқа да, ушундай түстөр кетіп атады. Ертең бұл бір 30-35 жылдарға не болады. Анда кейінгі жана айтып кеттім, жасалма интеллект деп, адамзатқа демек өзінің мүмкіншілігі, миесі, іштеу, қабыл алу жөндөмдігі жетпей жатты деген сөз, аға жардамчы керек. Bir жолы бар, аға кішінекей роботтарды жасап қойып, миесіне киіліп қойшысы керек деп атады. Ал немеде бар, кетіп атады азыр. Ошондай процессте болушу мүмкін. Анда біздің баяғы телефонға қосымша памятты киіліп қойып туына кейін көбейтіп алған сияқты, біздің памятымызды да киіліп қойғаннан кейін мағлұматымызды андан да көбірек, тезірек қабыл алған түзіліш. Керекті мезгілде көзіңді ілмегенде саған ошол мағлұматты, мол мағлұмат керек десең, скачать етіп тұрып башыға ташташ керек. Андай мағлұматтар керек. Бұлардың бардығын, демек, біріншіден нанотехнология, мағлұмат технологиясы, андан кейін нанотехнология ішке ашырыш керек деген ой бар. Биотехнология, бұл демек адам, тірүү адамдың өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен когнитив технология болгондуктан, ошондуктан анын өзгөчөлүгүн жилдей турган дагы тармактар бар. Анын психологиялык таасирин башка тармактар өзү жетип атат да. Мына ошолордун ичинен биздин университетибиз Кыргызстанда эң астыңкылардын бири болуп туруп, ушул багыттардын 8 эң негизги багыттын 1-2-үчөөсүн колго алды.
Эми айтып атат. Биз буну баштадык. Маалымат технологиясыны, айталы облачный технология, андагы технология больших данных, дата центрді курдук. Кийингилер өтөйлүң. Демек, кейінгісі емне? Демек, біз кейінгісі әлбетте демек, бұл жасалма интеллект, анда кейін нанотехнология. Мына осы, әлемі биотехнология бағытында ветеринарный клиниканы құрып баштап, анадаған ішіне қылып ататтық. Бұл бойынша да бір қанша проекттер азы кетіп ататты. Демек, егерде мұндай көзқарашпен қарағанда, Ош мемлекеттік университеті ушул айтылған дүйнөлүк бағыттардың ішінен бір қаншасы бойынша белгилүү әрекеттер жүріп атат. Абдан жакшы, бизге биздин телекөрүүчүлөргө да абдан жакшы кеңири маалымат түшүндүрмө бердиңиз. Мен ойлойм, мен да азыр мына жасалма интеллект боюнча буга чейинки мына үстүртөн алган маалымат менен жүргөн экенбиз да. Демек, биз ошол багытта адистерди даярдап, ошол багытта базаны түптөп, ошо университеттер ошол багытта иш алып барыш керек экен да. Сөзсүз түрдө. Ошого мындай мүмкүнчүлүк кандай деп ойлойсуз? Ош мамлекеттик университетинде кадр жагынан болсун, материал техникалык базасы жагынан болсун, келечекте кандай пландар болуп атат? Келечекке биз азыр менин жеке бабымда бүгүн ошол институттун директору катарында кечээ буйрукка чыкты. Мына ошонун ага чейин сүйлөшүүлөр болгон. Ошол себептен Америкага барганда дагы, келгенде дагы тыйрыкты бүт ушул багытта маалыматты чогултканга, үйрөнгөнгө, көргөнгө аракеттендим. Бүгүн бизде бир канча багытыбыз бар. Биринчи, албетте сөз түрдө мына ошол институттун эле эмес, жалпы эле бир канча багытыбыз боюнча техникалык, материалдык, техникалык базаны түзүшүбүз керек. Өзү нанотехнология багыты 86 жылдан баштап күчөй баштаган. 86 жылда баштап акырын башталган да. 86 жылы атайын атомдук күчтүк, атомный силовой деп коет, орусча айтканда, атомный силовой микроскопы дейт, атомдук күчтүк микроскоптор жаралган. Ошол жылы эле ага Нобелдик сыйлык берилген ошол ачылыштарга да. Ал прибор пайда болгондон кийин, андан кийин бул баягы майда бөлүкчөлөрдө 10 даражасы 9 да өзү нано деген. Ошондой эң көзгө көрүнбөгөн нерселерди изилдөөгө мүмкүнчүлүк болуп, жагы биздин мына силер өзүбүз мына изилдеп аткан ар бир нерсени деп аттак, смартфон дейбизби, компьютер дейбизби, мына ошолорго керектүү болгон материалдарды алуунун жолу жаңы жол ачылды. Буга чейин кремний деген болчу эле да, негизги материал. Кремний деген неорганикалык зат. Азыркы күндө углеродная электроника деген бар да, көмүрдөн, кадимки көмүрдөн да вот электрониканын наны болуп калды дагы, ошону алуунун 3 модификациясы пайда болду. 3 түрү материалынын да. Фуллерон деген, нанотрубка деген, графен деген да. Мына ушулар боюнча толгон тукмай публикациялар кетип атат. Биз дагы мына ушул багытта бир канча багыт боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөлү деген ой келди. Бул биологиялык жактан алып изилдейбиз, химиялык жагын карайбыз, физикалык, техникалык жагын карайбыз деген ойлор бар. Андан келип чыккан эгерде адамга таасирлерин изилдесек, психологиялык жактарыны жана башка жактарына карайбыз деген биринчи багытыбыз бар. Анын үчүн материал алышыбыз керек. Материалды углеродду изилдей баштадык азыр. Бүгүнкү күндө углероддун эң негизги булагы бул көмүр. Кыргызстан Орта Азиянын Кашегары деген сөз бар өзү. Жакшы билесиңер да. Демек көмүрдүн запасы өтө көп бизде. Примерно бул изилденгени 3 миллиард тоннадан көбүрөөк нерсе. Биздин калкты 7 миллион калкыбыз бар. 3 миллиард тоннадан көбүрөөк неме запасыбыз бар. Ал эми бүгүнкү күндө биз примерно 3 миллион тоннага жакын, 3 миллиондон ашып калды. Быйылкы жылы 3,6га жетти окшойт. 3,6 миллион тоннага өндүрөбүз. Миңдеген жылга жете турган көмүрүбүз бар. Ушул жерден бир суроо жаралат да. Мына сиздин мен жана жасаган эмгектериңизди, мына сиз менен сүйлөшүп отуруп, сиздин деңгээлиңизди байкап туруп, сиздин шакирттериңиз бар экен, бир топ, сиздин илимий ачылыштарыңыз бар экен. Анан мына чоң институт түптөлүп атпайбы? Ооба. Ушул институт эми бул чоңдогон жаңы заманбап бир технологиялар талап кылат. Анан ушундай бир коммерциялык мекемелер менен кызматташуу, ошол технологиялар сатып алуу үчүн, же болбосо илим, ток этерин айтканда, суроо ток этерин бергенде, илим канткенде биздин реалдуу жашообузга, экономикабызга иштейт. Ооба, жакшы суроо. Сиз болуп атат ошол иштетиш үчүн. Коммерциализация илимди, абдан жакшы суроо да. Бүгүн кызыкта мындай, эгерде мындай жөнөкөй карасак, айталы мен көмүрдү баштап коеюн, ошо көмүрдөн баштап коеюн. Биринчи
Бүгінгі күнде көмірді біз примерно өте көбейтіп айтқанымызда $1 сатып атабыз да. $1 береміз. Бұға чейін айтып жүрдім әлі. $1 көмірімізді Өзбекстанға, Россияға жөнөтөбүз да. Мына Кашкаркыштакка чогултуп, өзү жүктөп, мына анча біз пайда таптык дейбиз. Ошол мезгилде Өзбекстан, башка мамлекеттер биздин сатып алган жакшы сапаттуу көмүрүбүздү андан да сапатын оңдоп туруп, $10 жеткен. Biz $1, алар демек жок дегенде bir $8 пайда табатты. Биздин немеден минералдык сырьёздун эсебинен. Ошол мезгилде алар аны бираз тазалап сапатын жогорткандан кийин андан ары жиберсе, ал $100-дан $1000 чейинге бага багаланган материал кеп чыгат. Сырьё, аны алар иштете баштайт. Жана мен айттым, көмүр бул электрониканын нары дедим. Ошого чейин жеткирүүгө аракеттенет да. Анда башкадагы бул башка тармактардагы иштейт электроника эмес тармагында. Демек, биз Идимпоздор Ош мамлекеттик университети ушул багытты колго алып, айталы көмүр десек көмүр багыты дейбиз, башкасы ушуну алып кетиш керек деген бир багытыбыз бар. Экинчи нерсе, мен ошол экинчи багытты айтардан мурда мындай деген мисалды айта кетейинчи. Кытай мамлекети бүгүнкү экинчи экономика чыккан мамлекет 90-жылдарга чейин, мындан бир 30 жыл мурда, 30-40 жыл, 30 жылдардан мурда өтө эле мындай катуу өнүгүп кеткен мамлекет эмес эле. Ошол мезгилде иштеген Дэн Сяопин деген саясий ишмери окумуштууларды чакырып алып туруп, эмне кылсак биздин экономиканы өнүктүрөбүз деген суроо жараткан. Анда окумуштуулар белгилүү убакытта суранышып, белгилүү убакыттан кийин айткан. Биз сейрек кездешүүчү элементтер, орусча айтканда редкоземельный элементи деген, ошолардын үстүнө иштешибиз керек деген. Химиядан белгилүү болгондой 17 элемент сейрек кездешүүчү элемент болуп саналат. Скандий деген бар, Беркли деген бар, жана башка деген. Мен асырабай коеюн. Мына ошол элементтерди алып технология иштеп чыгып, дүйнөгө сатсак биздин экономикабыз өнүгөт деген да. И бүгүнкү күндө буга чейин 98%га чейин деп айтылган. 95-98 пайызга чейин редкоземельный элементтерди Кытай өндүрөт. Чоң территориясы бар Россия 1%ге жетпейт. Америкадагы 1-2% айнасында. Жана башка да. Алсыз, ал элементтерсиз биз смартфон жасай албайбыз, компьютер жасай албайбыз. Значит, жөнөкөй баягы саатка салган батарейкабызды жасаганга болбойт. Космос, подводный лодка, самолет, башкаларды айтпай эле коелу. Акылдуу түзүштөрдүн бардыгы сөз түрдө колдонулат. Мына ошондуктан демек аны Кытай убагында колго алып кетти дагы, сане калбайт. Бизден андай минералдар толо. Мисалы, Кыргызстанда Орловкада деген поселокто Орловский горный металлургический комбинат деген бар, анын бир цехи ушул редкоземельный элементтерди алып жүргөн ушуга чейин. Биз задача койдук аспиранттарыма, башкаларга, келгиле биз эми казып отурбайлы. Биз мурдагы казылган откотторду, калдыктарды, өндүрүштүк калдыктарды алып изилдейлиң, эгер болсо ошону иштетейлиң деген маселе коюп алдык дагы. Калдыктарды Кыргызстан боюнча калдык көп, өзү Орто Азияда 2 мамлекет. Эң көп калдык бар да, өндүрүштүк калдыктар. Бир 92 миллион тоннага жакын калдыгы бар бул Казакстан, примерно 89 миллион тоннага жакын Кыргызстан. Казакстандын территориясы менен Кыргызстанды салыштырып көргөн. 92 миллион тоннанын акыркы мезгилде көбүрөөгүн айрыкта кумтур түздү да. Негизде кумтур түздү. Ал эми түштүк жергесинде эгер алсак, негизги калдыктар бул Баткен областында жайгашкан. Ал Каламжай сорма комбинаты, Хайдархан самап комбинаты жана Канский промышленный комбинат деген комбинат болгон, аз токтоп калган ал ошолордо турат. Бир эле Хайдархан комбинатынын айнасындагы калдыктардын немеси көлөмү 20 миллион тоннанын айнасында түзөт. 7-8 миллион тоннага жакын Каламжай сорма комбинаты толуп болуп жатат. 3 миллион тоннанын айнасында кан өнүшө жатат. Толо жатат да. Бул казып, өндүрүп, чыгарып, жердин бетине алып кеп койду. Сурмасын алды, айталы Каламжай, сымабын алды, Хайдархан, кан коргошун алды, калганы жатат. Ошо койду. Даяр, башка айтканда сырьё.
Демек аны эмне кылышыбыз керек деп атат. Мына ошонун ичидеги баалуу элементтерди алуунун технологиясын иштеп чыгышыбыз керек. Биз азыр бүгүнкү күндө 3 багытта иштей баштадык ошону. Биринчиси бул айталы кадамжай сурма комбинаты үчүн калдыктагы калган сурмасын алыштын технологиясы билейдиң. Себеби таза рудадан алган технология менен калдыктан алган технология эки башка. Калдыкта демек таза рудада жок нерселер толо. Кислоталар бар, башка нерселер бар, аларды алып ташташ керек бардыгында. Ошондуктан анын технологиясын иштеп бердик. Биз кадамжай комбинатты сунуштадык, ал комбинат бүгүнкү күндө бегилүү ченде аны пайдаланып атат. Анда эмне бар экендигин биз толук билебиз. Зыянсыз бөлүгүнү курулуш тармагына колдонбойлу. Же болбосо айталы ферросилиций деген алынса болот да. Ал жерде 35-40%га жакын темирдин оксиди бар. Темирдин оксиди анда примерно ошого жакын кремний оксиди бар. Экөө бириккенде ферросилиций пайда болот. Биздин мамлекет буга чейин Ташкөмүр шаарында ферросилиций боюнча завод курабыз дейиштер да. Биз ойладык эле ошол жерге анда тиги жердин тазалап сурмасын алып, керектүүсүн алып таштагандан кийин калдыгын аларга берсе, алар ферросилиций алып андан иштете берет деген ой жаралып атат да бизде. Же болбосо ошол эле жерде дагы эгер алар иштетпесе, кремнийдин оксиди, темирдин оксидин алып алып туруп Кызылкайдагы цементный заводко берсе, тазалагандан кийин албетте ал цемент чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Мына изилдеп карасак ичинде значит сейрек кесүүчү элементтердин бир канча түрлөрү бар экендигин. Анын бир эки гана элементинин технологиясын бүгүнкү күндө иштей алдык, калганына мүмкүнчүлүгүбүз азырынча чектелүү. Кудай кааласа мен ойлоймун, бул бир тармагы. Экинчи дагы неме бар? Мына эми ошол сиз айтып санап кетип аткан тармактар, ошол муктаждыктар канчалык деңгээлде биздин мамлекеттик структуралар дейбизби, же коммерциялык структуралар дейбизби, мындай колдоого алып, ошол нерсенин бир баалуулугун түшүнүп атышат. Азыркы күндө кызыккандар да бар, бирок ага финансыга бөлүүгө даяр адамдар, чысым даяр значит ишканалар азыраак болуп атат. Бирок мен ойлоймун, ал күн келет. Себеби бул ушундай элементтер кээде айталы 1 граммы 100 миллион тонна турган, миллион доллар турган элементтер бар да. 1 грамм эле болгону. Ошону окумуштуулар же ынандыра албай атабы. Эгерде ошону чын эле ошондой экенин билсе, бизде деле мындай колунда мүмкүнчүлүгү бар ишкерлер бар да. Бунун маселеси технологияны иштеп чыкканда бери. Ал технологияны Кытайдагы технологияны бизге эч качан бербейт. Ошол неме чыгат. Экинчи жагы баягы ишкерлер ошол нерсенин бир кепилдигине ишене албай атабы, кандайдыр бир саясий чечимдер да керекпи деген маселе. Албетте мен ойлоймун, биринчиден ишкерлер баягы илимий продукциялар деп коеюн, илимий продукция деп коет да. Илимий продукцияларды өндүрүүгө өздөрү да анча даяр эмес. Андан кийин экинчи жагынан кепилдигине бир аз мындай алар өздөрүндө бир орусча айтканда сомнениялар болсо керек белгилүүчүндө. Мына ошол себептен да вот мамлекеттик деңгээлде бул ушул маселени ден сепин баштаганда кандай каражаттарды бөлүп деп ошондой венчурный капитал деп коет, же болбосо риск деп коет, ошондой рисктүү немеге барса, илим сөзсүз түрдө белгилүү бир 10бу, 15би, 20 багатпен баштаса жок дегенде бирөөсү сөз жыйынтыгын берет. Себеби дүйнөлүк коомчулукта ар кандай мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги фундаменти технологиялык жактан алганда албетте башка да бар. Технология жактан алганда үчөө эле да. Бул илимге бөлүнгөн акчанын көлөмү, канчалык көп бөлсөң, ошончолук жаңы бир технология ачылат. Канчалык жаңы технология ачылса, ошонун бир жок дегенде бирөөсү иштеп калса дагы ал чоң значит мүмкүнчүлүктөр түзөт деген да. Экинчиси бул патентти. Ошол ачылышкан значит ачылышка изилденген значит бир кайсы бир технологияга ага ээлик кыла турган. Ал мамлекет ээлик кылабы, ошму ээлик кылабы, же болбосо жеке адам өзүнө ээлик кылабы, бул чоң байлык да. Мисалы биз жер шары, жер үчүн күрөшүп атабыз. Бул недвижимый значит байлык да, кыймылсыз байлык деп эсептелинет да. Ага регистрден, госрегистрден же башка жолдор менен документ кабылданат дагы ошого изилдей баштайбыз. Кыймылдуу деп коет. Бул транспорттуу средстволар да, машиналар, тракторлор, комбайндар, от жана башкалар да. Буга дагы ээлик кылышка аракеттенебиз. Анда документтер бар бардыгында. Ошондой эле интеллектуалдык
жиынтықтың дагы ээси бар ар бир. Ал аны патент деп коет. Демек экинчи ошол патент не кылынат да. Кайсы мамлекетте жаңы ошондой ачылыш турашында патенттердин саны көп болсо, анын экономикасы окумуштуу өнүгөт. Мисалы бүгүнкү күндө Кытай мамлекети 1 миллион 300 миң патентте кылган 17-нчи жылы. Менде ошо маалымат бар экен азизимде, 17-нчи жылы. Бизде 30 жылдын ичинде 6,5 миң патентке ээ болдук. Экинчи эң көп патентти айталы Америка мамлекети, үчүнчү Япония жана башкалар. Ошо дүйнө боюнча 75% жаңачылыш, башканда патент, жетеле мамлекет болгон. Үчүнчүсү эмне? Илимдин. Үчүнчү бул инновация деп коет. Инновация демек, эгерде жөнөкөй тилге алганда бул немеге өндүрүшкө киргизүү дейт. Аны бирөө моундай бир кызык аныктамасын берген, инновация дегенге да. Эгерде дейт, илимге акча деньги дейт. Акча илимге берилсе, акчаны илим бийимге айлантып коет дейт. Продукцияга дейт да. Продукция айлантат. Ал продукцияны кайра немеге айлантыш керек дейт, акчага. Ошол продукцияны акчага айланткан бөлүгү инновация. Өтө мындай жөнөкөй тил менен. Жөнөкөй алганда да. Демек биздин максатыбыз, биз окумуштуулар ушуга чейин могу жерде азбы көппү алган мамлекеттерден берген, өндүрүштөн башкадан алган акчабызды биз билимге айлантып берип атабыз. Китеп тибинде, макала тибинде, отчет тибинде берип атабыз. Эми ошол отчетто көрсөтүлгөн, китепте көрсөтүлгөн, макалада көрсөтүлгөн жыйынтыкты, жоксо патентибизди аны өндүрүшкө киргизсек, ага да акча керек да, аз жоң кирип калбайт. Ошол инновация бөлүгү калып атат бизде. Мына ушуну эгер колго алган болсок, анда мен ойлоймун, ошмо абдан жакшы өнүгүп кетет. Бир нерсени айта кетейин, ошмо боюнча буларды мен анализдедим. Дүйнөдө айталы жана мен бир канча мамлекетте айттым, ошонун ичинен Кытайда 1 миллион 300 миң патент, Америкада 800 миңге жакын патент, примерно бир 500 миңге жакын патент Японияда дегендей патенттер болсо, Кыргызстанда 6,5 миң деп айттым. 30 жылда бирок биздики патентибиз бар болгондо. Эми мына ошолорду иштетүү багытында бизде Кыргызстанда 6,5 болсо, анын калган бөлүгү кандай? Түштүк канчалык салым кошту дегенде, негизги салым кошкон организациялар, ишканалар бул окуу жайлар, илимий жолдоо институттары да негизгилер. Чет мамлекетте бизде өндүрүштө патент дегенде дээрлик жок эле. Мына ошол себептен бүт санап чыгышка аракеттендим. Ош мамлекеттик университети канча ушул күнгө чейин патент иштеп чыкты. Ош технология университетинде канча бар. Ош Кыргыз Өзбек университетинде канча бар дегендей да. Баарын караганда үчүнчү жана айтып кеттиңиз инновация депчи. Ошол нерсеге келип туруп калып атат деп атпайсызбы? Ооба. Ошонун өзүн изилдеп көрдүңүзбү? Эмне үчүн туруп калып атат? Эмне тоскоол болуп атат? Ал тоскоолдук аябай мен бир-эки тажрыйбамда эми эфирдин алдында айтса да болор эми азыр бүгүндө. Мисалы, өзүңөр билесиңер, Ош шаарында газ болбогон учур болду да бир. Мен эми жеке жаран катарында, окумуштуу катарында мен ойлондум да. Менин үйүмдө да газ жок. Ана кейін айттым, шу газды алудың башка жолун издебейбизби? Биз качанга чейин шакирттерим чогултуп да, качанга чейин биз башка мамлекеттин көзүн карап отура беребиз. Алыштын жолун издейли деп. Ага чейин биз иштеп жүргөнбүз албетте. Анан бир 2-3 ай отпуска мезгилинде отуруп атып иштедик. Эс алып жүрсө биз иштеп атабыз. 8-нчи мен так эсимде бар, 8 август күнү көмүрдөн газ алуунун технологиясын иштеп чыгып, инвестициялык проектти даярдап, Ош шаарынын мэриясына бердим да. Өзүм апарып, вице-мэр, ошол мезгилде Котманалы деген агайыбыз эле, мына ошол жигитке апарып бердим. Мына ага түшүндүрүп, баарды болгону түшүндүрдүм. Ал окумуштуу катарында ал дагы түшүнүп, жактырды. Андан кийин мэрия да жактырып, мына ошол боюнча менин билгениме караганда инвесторлорго жөнөтүлүп, инвесторлор келген Кытайдан деп айтылат. Анан бул жерде бир тоскоолдук пайда болду. Бул жеке мэриядан, жеке бир Кыргызстанда бир немеден тоскоолдук болгон жок. Кээде мыйзамдарыбызды нех коет окшойбуз деп ойлойм да. Бул мисалы тоскоолдук мындай болуп калды. Кыргызстанда газды бир гана значит Кыргыз газ берет, ал Россиянын немеси. Өзүңөр жакшы билесиңер да. Газпром Россия. Газпром менен түзүлгөн келишимде мындай деген пункт бар экен деп айтылат. Мен окуп чыкканым жок. Ал пунктка ылайык Кыргызстанды газ менен бир гана Газпром Россия камсыздайт деген жери бар экен.
Болды. Демек ал Қытайдагы инвесторлар ошону көргөндөн кийин эле демек алар алып чыгарган газыбызды демекке берип Газпромго, андан кийин алардан берилген гана белгилүү бир технологиябызды ишке алышыбыз мүмкүн. Башка пайда таба албай калабыз. Биз өзүбүз Газпромду монополия кылып коюппуз. Монополия кылып койгонбуз өзүбүз эле. Мына көрдүңүз, мыйзамдын немелигинен да. Биз өзү чындыгына келгенде биз проект өтө кызык эле да. Ошол мезгилдеги президентибиз Атамбаев Түркиядан инвесторлорду алып келип, Кызылкая шаарына ошондой ишкананы куруп, газ чыгаруучу көмүрдөн. Аны түштүк жергесине беребиз деген немесин мен билем да. Түштүктө ошол мезгилде 35 миллион метр куб газ керектелген. Жалал Абад, Ош, Баткен барды. Мына ошонун ичинен 25 миллиону Ошто болгон. Ошто болгондо. Мына ошол биз 25 миллионго проект түзүшкө аракеттенебиз. Алар 35 миллионго түзгөн дагы ошондо 250 миллион долларга деп айтканын угуп калдым. Мен проекттин өзүн көргөнүм жок. Биздин проект 15 миллион долларга ылайыкташкан проект эле. Долбоор да. Ал долбоорго ылайык, эгерде ишке ашып 15 миллион доллар акталгандан кийин шаарга жылына примерно 565 миллион сом киреше ошол мезгилде кирип турмак. Жарым миллиард. Бул да жарым миллиардка жакын ошол мезгилдеги бюджетине 70% айласында эле. Ал кымбаттаган сайын дагы ошого жараша кымбаттап кете берет. Биз бир эле мезгилде газ менен камсыздайбыз, бир эле мезгилде жылуулук менен камсыздайбыз, энергия менен камсыздайбыз деген 3 багыттан калдык. Калган багыттарны биз изилдебей турганда, себеби көмүрдөн алып аткан мезгилде андан смола деген алынат да. Смоласы 7%га жакын түзөт. Смоладан 200ге жакын продукция алынат. Өтө кымбат продукция. Мен жана айтып кеттим, көмүрдөн абдан кымбат нерселер да чыгат деп. Мына ошол багытта дагы иштерибиз бар. Кетип атат. Мен ойлоймун, андан кийин бул баягы Өзбекстандан газды кайрадан бере баштагандан кийин ал долбоор токтоп калды. Же экинчи дагы бир нерсени айта кетейин. Сууду тазалоо багытында биз өзү мен көбүрөөк баягы жергиликтүү проблемаларды караганга багыттайм да өзүмдүн аспиранттарымды. Биринчи себеби фундаменталдык изилдөөгө биздин бул жердеги каражат, приборлор, башкалар жооп бербейт. Биздин приборлор баягы өндүрүштүк деңгээлге жете турган маселе прикладдык деп коет, аны прикладдык маселе жеткенге чейин жарай берет. Алар примерно ошонун баягы тактык ошончо болсо жетиштүү да. Себеби фундаменталдык илимде тактык 10 даражасы -5, 10 даражасы -10 деген немен эсептелет да, о жогору. -18ге чейин тактык иштегендер бар да. Биз мисалы -5 даражадагы массасын аныктап берсек тактаган приборубуз жок да. Демек зарчыгы жок да бизге андайды маселени бүгүнкү күндө караганга. Бирок аны башка көз караш менен караса болот. Теориялык жак бар, числение моделирование деп коет. Бизде ал мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ошол себептен биринчи иретте мен прикладдык маселелерди коюшка айтам. Мисалы айтам, Ошто эмне проблема десе, суу проблемасы дейт. Мына бүгүнкү күнгө чейин бул чечишке аракеттенишип атат, албетте мындай маселе кетип атат. Же жылуулук проблемасы, же болбосо газ проблемасы, же транспорттук тыгындар проблемасы дегендей да эми. Проблема көп эми ошонун бир канчасын мен санап өттүм. Мен ошолордун ичинде айттым, биз жылуулукту менен камсыздашты карайлы. Же болсо сууду берелиң. Же газ маселесин чечиштин. Только илимий көз караш менен. Илимий жагын карайлың, технологиясын иштейтиң, кайдан алыштын бүт иштеп чыгайлың, эсебин чыгарайлың, экономикалык жагына көрсөтөйлүң деп да. Суу боюнча да иштеп биз тазалап турганын жаңы технологиясын иштеп чыктык. Ушуга чейин биздин мына суубуз бүгүнкү күндө дагы азыр Папандан келгенден кийин аны хлор менен дезинфекция кылат да. Обеззараживание деп коет, орусча айтканда залалсыздандыруу. Ошону жасагандан кийин анан бизге крандарыбызга суу келип, аны биз пайдаланабыз да. Бирок дүйнөлүк коомчулукта хлорду пайдаланбай калган. Ал адамга зыян. Канчалык тазалабайлы хлор бизге келип атат, аны өздөрү накип болуп калып, чай кайнатканда көрүп атабыз. Ошондой да. Аны демек чыгарып жибериш үчүн да бир аз бир күтүп, белгилүү бир бөлүгү учуп чыгып кетиш керек, бирок ошондо дагы сууда калып калат. Белгилүү бир зыян кечиги бар. Биз ошол себептен хлорсуз, реагентсиз деп коет илимде, реагентсиз тазалоонун методун иштеп чыктык. Ошондо биздин немебиз, методубуз бүгүнкү күндөгү методко караганда 35 эсе эффективдүү экендигин далилдеп көрсөтүп бердик да тилерге.
Аны бердик. Бирок бул проблема кээде ал жетекчиликте деле эмес, кээде деп ойлойм да. Себеби ал оборудованияларды алмаштырып, дагы кайрадан качуу каражат керек. Барды келип каражатка такалат да. Ал каражаттарды тапканга ал ишкананын мүмкүнчүлүгү жок. Ал өзү мындай белгилүү ченде ара каржылап аткан мезгилде. Мына ошол себептен мүмкүн белгилүү убакыттан кийин биздин технологияны коюуга мүмкүнчүлүк жаралып калат. Буюрса агай, мынакей жакшы бир университетти институтты ачып, жакшы бир максат менен бел байлап турасыз. Балким ошол жерде сиз эксперимент кылып, ушу азыр айткан илимий ачылыштарды турмушка, экономикага киргизип баштайсыз. Кудай кааласа. Убакыттагы бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып баратат. Бир алдыдагы жакшы бир максаттар менен, бир жакшы бир каалоо тилектер менен. Рахмат. Мен ушу акыркы сөздөрдү бүгүнкү күндөгү бүгүнкү берүүдөгү сөздү айтардан мурда бир эле мисал айта кетейин. Тарты университетинен окумуштуулар келип калды. 13,5 миң студенти бар экен. 100 миң калкы бар да примерно. Бюджетиңер канча десек, 140 миллион деди. Мында бир 4-5 жыл мурда да. Студенттерден ашып кетсе 50-60 миллион түссө, 90 миллионду кайдан табасыңар десек, илимден деди. Демек, биз бүгүнчү ал мезгилде бизде бир 30 миңге жакын студентибиз бар да, бюджетибиз 12-13 миллиондун айласында эле, 10 эсе андан аз. Мен ошондо ой пайда болду менде. Демек, биз илим жаатын күчөтүшүбүз керек деген да. Ошол себептен мына биз дагы ошмунун жетекчилигинин ушундай демеге чечими менен жалпы окумуштуулар кеңешинин ар бир мүчөсүнүн жоопкерчилигинин астында атайын институт ачылып атат. Болгондогу аты мындай бүгүнкү күндүн талабына карап кеткен институт нанотехнология жана жасалма интеллект деген. Мен ойлоймун, мына ошол институтта биздин 3 максатты коюп атам мен. Биринчиси, ошонун базасын белгилүү ченде баштайлы. Канчага жетебиз, андан убакыт келет. Экинчиси, ошол алынган материалдык техникалык базада иштей турган кадрларды акырын тарбиялап өстүрүшкө аракеттенели. Кыска мөөнөттө болгону дагы деген. Үчүнчүсү, мына ошол багыттардын ичинен биздин өзүбүздүн турмушка, күндөлүк турмушка, шаарга, областка, Кыргызстанга биринчи иретте жардам бере турган багыттарды колго алып туруп, ошолордун технологиясын берейин деген ниетибиз бар. Мен ойлойм, ушуларды ишке ашып, коммерциализацияга чейин жете алсак, анда ошмуга белгилүү бир кошумча каражаттарды тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп калабыз деген ойдомун. Ошол себептен бардык коомчулукту, биздин окутуучуларыбызды, илимпоздорубузду чакырар элем. Институт менен байдашыңыздар. Кудай кааласа биз Ош мамлекеттик университетине дагы бир жаңы деңгээлге чыгарабыз деген ойдобуз. Агай, сизге чоң рахмат. Мына биздин жашообузду жеңилдете турган, кыргыз экономикасын көтөрө турган чоң албан бир максаттар менен бел байлап турат экенсиз. Кудайым ошол максатка жеткирсин. Рахмат. Сиздей окумуштуулардын саны көп болсун, шакирттериңиз менен чогуу, алдына койгон чоң долбоорлорду ишке ашырыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү доордо илимдин бизге койгон талаптары, жаңы чакырыктарын айланасында сөз кылдык. Аны Ош мамлекеттик университетинде Насирдин Исанов атында нанотехнология жана жасалма интеллект атындагы институт ачылып атат. Ошонун мисалында, ошонун алдына койгон максаттары мисалында кеп кылдык. Кийинки жолу экранда көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.